Бул Казакстандагы көпөлөктөр музейи. Дүйнөдө көпөлөктөр топтому бар 6 музей иштейт. Алардын эң ириси Лондондо жайгашкан. Эгерде Лондондук музейде 8000 жаргак канаттуу болсо, Зерендада жашаган спорт ардагери Валерий Шаровдун топтомунда 2000 көпөлөк бар. Алардын ар биринин аты жана паспорту болот. Каждой бабочке есть свой паспорт. Это человек... Ар бир көпөлөктүн паспорту болот. Энтомология доктору Ортвин Шлоссер 45 жыл ушул иш менен алектенген. Ал бардыгын жогорку деңгээлде жасаган. Мен Анапеге, Ялтага барганда ал ар бир көпөлөктү ушундай жыйнап каттаганын байкаган жокмун. Мында баары жазылган. Так, можно представить любую бабочку. Любая бабочка у нее подписана. Көпөлөктөр эмен жашиктерде сакталат. Аларга аба кирбейт дейт коллекциячы. Негизинен жаргак канаттууларды салкын көлөкө жерде сакташ керек. Абанын температурасы 18 градустан төмөн жана 25 градустан жогору болбошу керек. Күн нуру тийсе, көпөлөк канаттары түсүн жана жумшактыгын жоготот. Топтомдо Филиппин, Малайзия, Эквадор, Франция, Вьетнам, Италия жана Австралиядан алынып келинген көпөлөктөр бар. Айтмакчы, көпөлөктөр Антарктидада гана болбойт экен. Жаратылыш албетте абдан зор чебер. Ушул түркүн түстөргө байкоо салып отуруп, бул сыйкыр эмей эле эмне деп ойлойсуң? Чоңдугу баш бармактай кичине көпөлөктөр жана 2 алакандай зор көпөлөктөр болот. Есть бабочки, которые называются... Перламутка деген көпөлөктөр бар. Алардын өзгөчөлүгү караган адамдын башы бир аз бурулса эле түсүн өзгөртөт. Көпөлөк кутуга 45 жыл мурда салынганына карабастан, ал өзүнүн түсүн жана кубулган касиетин жоготкон жок. Башкача айтканда, аны бекер жерден хамелеондор тукумуна таандык кылышпайт. Дагы түнкүсүн гана учкан көпөлөктөр бар. Алар түнкүсүн бүчүрлөр жана гүлдөр ачылган жерлерде пайда болот. Чынында көпчүлүк жаргак канаттуулар уулуу болорун биле бербейт. Алар биздин өлкөдө да жашайт. Ночными. Уламыштарда ушул кооз жана сырдуу көпөлөктөр сүйүүнүн, бакыттын жана берилгендиктин символу деп эсептелет. Батышта үйлөнүү тойдо жаш жубайларга бакыт жана ак сүйүү каалоо менен көчкөндүн ордуна көпөлөк учурушат. Дүйнөдө көпөлөктүн дээрлик 160 000 түрү бар. Валерий Шаровдун айтымында тропикалык көпөлөктөр эң кооз келет. Айрым түрлөрдүн кичинекей канатынан бардык түстөрдү көрүүгө болот. Бабочка имеет очень уникальное, значит, сама по себе. Көпөлөктөр физиологиялык жана биологиялык көз караштан алганда өзгөчө сезимдерге ээ, угуу органы бар. Бирок көпөлөктүн көзү түзүлүшү боюнча абдан татаал атайын орган. Көзүндө линзага окшош алысты көрө турган 25 кичине көзчөлөр болот. Мындай түрдөгү көз көпөлөктөрдө гана кездешет. Маленький глазик, который находится впереди туловища. Ар түрдүү өлкөлөрдөн алынып келинген көпөлөктөр географиялык жайгашкан ордуна жараша түркүн түстө болот. Көпөлөктөрдүн жаратылышын изилдеген илим лепидотерология деп аталат. Кара түстөгү монарх көпөлөгү саатына 12 чакырым аралыкты басып өтөт. Ал эми австралиялык монстр же үкү күрөң түстүү келет. Ал канаттуулар жакындаганга жараша түсүн өзгөртөт. Ал канатын жайганда үкүгө окшоп кетет. Акылдуу көпөлөк ошентип куштардан сактанат. Фиалка менен азыктанган көгүлтүр көпөлөк да көңүлдүү бурат. Өз кезегинде геологтор ушул көпөлөктүн жардамы менен цинк кендерин табышкан. Она является металлоуказывающей. То есть у наших геологов ориентиры. Бул көпөлөк металл бар жерде жашайт. Пайдалуу гендерди издеген геологтор ушул кичинекей көпөлөктөрдүн учкан багытына негиздеп божомолдорду жасайт. Фиалка өскөн жерде көгүлтүр көпөлөк болот деп айтып жүрүшөт. Ушул кичинекей узун жаргак канаттуулар фиалканын нектары менен азыктанат. Считай, что ищи там металл. Зеренданын кооз жаратылышынын арасында жайгашкан музейдин көрүүчүлөрү абдан көп. Жер төлөдө сакталган ушул баалуу топтомду чогулткан жана көпчүлүктүн назарына чыгарган Валерий Шаров бул иштен рахат алат. Ал таң аткандан кеч киргенге чейин конокторго ар бир көпөлөк жөнүндө айтып берүүгө даяр. Кээде көпөлөктөр темасында викторина да коюштурат.